Кыргызстанда туризм ушунчалык жакшы деңгээлде өнүгүп аткан учуру. Биз туризмде көбүнчө жаратылышты көрсөтүп жүрөбүз. Бирок бүгүнкү күндө руханий туризмди өнүктүрүүгө убакыт келди. Ошол руханий туризм бул ошол Манаста камтылганда. Манастын ичинде эмне гана жок. Философия, жаратылыш, сүйүү, бардык чоң порталдын баары ушу Манаста камтылганда. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө руханий туризмди дагы өнүктүргөнгө убакыт келди. Ошон үчүн мен ойлоп атам, дүйнө жүзүндө Манасты тааныбаган улут, Манасты тааныбаган мамлекет жок. Бирок биз башатында турган өлкө катары туризмди ошо Манастын ураны менен өнүктүрсөк, мен ойлойм, мындан дагы биздин туризм Кыргызстанда өнүгүп өсөт деп мен мындай чын жүрөгүмөн ишенем да.